Записти жаңыдан күйгүздүм. Кайрадан саламатсыздарбы? Сабагыбызды баштайлы. Мындай бүгүнкү сабагыбыз Word деп ушуга чейин өтүп келатпайбызбы бир канча сабак. Ушу Word'ду жыйынтыктайбыз. Мен башталышынча кыскача эмнелерди өттүк бат-баттан көрсөтүп өтөм. Анан аягында Нургул эжекебиз микрофонуңузду өчүрүп алсаңыз, өзгөчө жаңы келгенде. Экранды бөлүшейин. Мен экраным көрүнүп баштадыбы? Ооба. Башында Көрүндү. бир 10 мүнөт бат-баттан кайталап өтөбүз. Биз эмнени өттүк ушу Word'то? Word'ду ачканды үйрөндүк. Ал жерден создать дегенди басып, бул жерден каалагандай шаблон колдонсок болот дегенди өттүк. Мурда сакталган файлдарды ачып алсак болот. Бул жерде открыть дегенди бассак, акыркы иштеген файлдар көрүнөт. Же болбосо компьютер дегенди басып, биздин каалаган папкадагы документтерди ачсак болот. Сохранить менен иштеп аткан документти сактайбыз. Сохранить как менен иштеп аткан документибизди кайрадан башкача ат менен сакташ үчүн сохранить какты колдонобуз. Ошондо мурунку сакталып турган документибиз ордунда калат. Сохранить какты басканда башка кайсы жерге эмне деп сактап берейин деп сурайт. Печать менен принтерден чыгарабыз. Ушу печатка кыскача дагы токтоло кетели. Бул жерде принтер деген жердин ичин тандасаңыз, сиздин компьютерге туташ турган канча принтер бар болсо, ошолордун баарын сунуштайт. Бир принтер болсо бирөө эле, 2 принтер болсо 2, 3 болсо 3 чыгат. Ылдый жагында мисалы үчүн бизде 10 барак, же болбосо 30 барак, же болбосо 250 барак менен жазылган документ болушу мүмкүн. Бизге керек ичинде керектүү гана документти чыгарышыбыз керек болсо, ошол эле документтин номерин жазабыз. Мисалы, 3-чү барак керек болсо, 3 дегенди бассак, биздин документтин 3-чү барагын гана чыгарат. Же болбосо 3-5 дей турган болсок, 3-чү, 4-чү, 5-чини чыгарат. 3-10 десек, 3төн 10го чейин. Копия 2 дегенди бассак, 3төн 10го чейинки барактан 2ден копия чыгарат. Бул жерде дагы башка көптөгөн түрлөр бар, аларды колдонбой эле коелу. Эң негизгилерин гана айтып атам. Этегинде на странице, одна страница на листе деп турат. Бул кадимгидей биз көрүп тургандай эле чыгарат. 2 страница на листе кылсак, 2 баракты 1 баракка чыгарып берет. 4 страница на 4 страница на листе десек, 4 баракты 1 баракка жандай масштабын кичирейтип чыгарып берет. 6 десек, 6, 8, 10 биз койгон нерсени чыгарып берет. Мындан ашыктарын колдонбой эле коелу. Биздин Word'дун интерфейсин карай турган болсок, эң үстүндөгү могу азыр документ 1 деп туруп атпайбы? Бул файлдын аталышы биздин документибиздин. Сызыктан кийин биякта кайсы программа болсо ошону көрсөтүп турат. Мисалы азыр биз Word'до иштеп атабыз, Word деп турат. Кийин PowerPoint ачсак, PowerPoint деген жазуу болот. Андан кийинки мисалы үчүн Excel ачсак, Excel деген программа. Бул жагында файлдын аталышы. Ылдый жагын карай турган болсок, меню бар. Меню дегенибиз ошол тиешелүү менюну ачканда ошол менюга тиешелүү командалардын баары көрүнөт. Мисалы, биринчи главная турат, андан кийин вставка, дизайн көрүңүздөр, ар бирин басканда ошого тиешелүү гана командалар ачылат. Мунун ар бирин азыр кыскача бат-баттан өткөнгө аракет кылабыз. Мисалы, главная кире турган болсок, биздин Word'до иштей турган текстибиздеги редакторлоо, форматтоо, тиешелүү команданын баары бар. Редакторлоо дегенибиз эмне? Форматтоо дегенибиз эмне? Редакторлоо дегенибиз жазган текстибизди кайрадан өчүрүп, күйгүзүп, же болбосо ката жазып алган болсо оңдоп, ошол нерселерди редакторлоо деп айтабыз. Форматтоо дегенибизде шрифтин өзгөртүп, шрифтин көлөмүн өзгөртүп, өңүн өзгөртүп, ар кандай
стилдер менен жасай турган болсок, аны форматтоо деп айтабыз. Главныйын ичинде баштай турган болсок, башында вставить деп турат. Жөнөкөй эле файлды басканда, вставитти басканда, компьютерде буфер аменде мурда эмнени копировать этип алган болсок, ошол чыгат. Мисалы мен вставить десем, жанагы мен чатка коюп аткан ссылка чыкты. Ушул эле ссылканы Enter бассам, ссылка экени көрүнөт. Ылдый жагында стрелка бар. Ошону бассак, ушул вставканын түрлөрү бар. Кандай кылып койсок болот. Мисалы үчүн, ылдый жагында сохранить только текст деген бар. Ошону бассак, өзүнүн форматы болот да, мисалы үчүн жирный же болбосо көк же кызыл ушундай нерселер болсо, анын баарын алып салат, только текст кылып таштап коет. Без формата. Эми мындай бир мисал келтирейин, могу формат по образцу дегенди биз колдонгон эмеспиз да. Мисалы бул жерде мындай текст жазайын, бирөөсүн кызыл менен астын кошо боеп, ошо ортосундагысын тең жирный кылып коелу. Ушуну могу бизге башы жирный болуп асты белгиленип туруп атпайбы? Астыңкыны да ушундай форматта кылгыбыз келсе, ушунун базабыздагы копировать формат деп туруп, ылдыйкы кайсы текстти ушундай кылгыбыз келсе, ошол текстти белгилейбиз. Көрдүңүздөр, автоматтык түрдө үстүндөгү форматты бер жака коюп койду. Муну ручной койсок деле болот, бирок бул жерде боеп, анан кайра өңүн кызыл кылып, мынтип өңүн кызыл кылып, анан жирный кылып, бир канча команда менен жасап атпайбызбы? Ушуну бир эле могу копировать формат дегенди басып, үстүнкүнүн форматын копировать этип алат. Кайсыл жерге керек болсо, мисалы мен биринчи эле могу rect деген 3 тамганы белгилесем, белгилеп туруп кое бергенде, ушул 3 тамганын форматын үстүндөгүдөй кылып коет. Оңой эле бекен? Келиңиздер ушундай кылалы. Баарыбыз мен жогоруда көрсөтүп бергенди өзүбүз жазайбыз. Ал үчүн меники сыяктуу эле кыскача сүйлөп жазыңыздар. Мен ушундай үй кожойкеси, мынча жаштамын деген сыяктуу бир нерсе жазыңыз. Ошонун биринчи сөзүн кызыл менен боёңуз, жирный кылыңыз мисалы. Анан ошол форматты тексттин ичине киресиз дагы, копировать формат дегенди басып туруп, экинчи сөздү койсоңуз, автоматтык түрдө биринчине кандай форматтаган болсоңуз, экинчини ошондой форматта коет. Текст өзү өзгөрбөйт. Түшүндүңүздөр, Бир эле мүнөт убакыт берейин, ушуну аткара калыңыздар. Ар ким өзүңүздөрдүн компьютерде жазаңыздар. 1 мүнөттөн кийин кайра улантабыз. Окшошуп атабы? Агай окшошуп атат, бирок жаңы сүйлөм түшсөм кайра кызыл түстөн жазылып атат да. Жок, ал сиздики азыр аны да көрсөтүп берем. Дагы бир 10-15 секундтан кийин уланталы.
Эми караңыздар, мисалы азыр могу этегине келип туруп улантсам кадимки эле кара текст менен жазылат меники. Эми сиз жана кызыл болуп калды деп атпайсызбы? Мен азыр мону копировать формат деп алып, акыркы сөзгө келип боей турган болсом, акыркы сөзүм меники мондай. Калибри 11 шрифт, калибри 11 шрифт, анан жирный болуп турат. Акыркы ошондой болуп турат да. Эми азыр ушуну улап жаза турган болсом, ушул форматта уланат. Көрдүңүздөр, кара эмес. Эмнеге? Анткени ушул акыркы курсор турган жер кандай форматта турган болсо, ошондой жазылып уланып кетет. Сиз эгерде Экран көрүнбөй калды го. Жок, көрүнүп атат. Көрүнүп атабы? Айтып коюңуздарчы. Көрүнүп атат, Ооба, көрүнүп атат. көрүнүп атат. Сиз эгер телефонду колдонуп атсаңыз, листайт этип өткөрүп ийдиңиз. Экраныңызды листайт этсеңиз, мен экранды тапканда токтоп каласыз. Мына ушул кызыл менен уланткан жерде сиз жок, мен кызылды улантпашым керек десеңиз, бул жердеги өңдү алып карага боеп улантсаңыз, жирный бойдон уланып кете берет. Анткени жирный басылуу да. Үстүгү жирный, анан кызыл болуп турган үчүн. Бул жерде жирныйды алып салып улантсаңыз, ушу менен уланткан жерден баштап жирный жок уланып кетет. Дагы бир вариантын үйрөтөйүн. Агай меники жетпей жатат го, ушундай кылып копировать этип алып бойгон. Не болот? Жетпей жатат? Мындай кыласыз. Жазылбай атат да, формат болбой атат по образцу. Мисалы мына үстүнгү кызыл, аркасы сары менен боелгондуку керек болсо мага, ошол жерге барам, белгилесем деле болот, белгилебей эле ичине курсорду койсом деле болот. Формат по образцун басам, баскандан кийин курсор моинде өзгөрүп калат. Көрдүңүздөр, курсор башкача. Жандай кистин немеси значок кошо жүрөт. Эми ушундайды мен акыркы сөзгө ушундай форматка келтиргим келип атат. Акыркы сөздү белгилейм мышка менен. Кол менен кой берсем эле автоматически белгиленип калат. Мына ушунчалык оңой. Ушинтип көрдүңүзбү? Эми мына улантып жаза турган Сиз болсом, айткандагы белгилеп көрүп атам да, бирок болбой жатат да. мына меники болуп атпайбы, мен көрсөтүп берип атпаймынбы? Бир нерсесин Көрсөткөндө аткарганда болбой атат. Же башка дагы немелер болсун. Телефондон кандай кылып эме кылабыз? Жок, телефондон кыла албайсыз. Телефондон көрүп эле турасыз дагы, кийин компьютерге отурганда жазашыңыз керек. Агай, мен жасадым, агай. Укпай калдым. Агай, мен жасадым. Окшоштубу? Ооба, окшошту. Мына ушу жасасаңыз эле окшошот. Эми азыр мына ушундай формат менен уланып атпайбы? Мен могу кайра үстүндөгү караныкындай улангым келсе, ошону басам, формат по образцу дейм, этегине келип коем дагы курсорду. Басып туруп, акыркы сөздү ушундай белгилейбиз. Эми мындан ары кадимкидей жанагы жогорудагы караны тандап аттыкпы? Ошол формат менен кете берет. Бул формат по образцуну түшүндүк, өтүп кете берели. Эгерде дагы бир суроолор боло турган болсо, дагы түшүнүксүз боло турган болсо, сабактын аягында улайсыздар, сурайсыздар. Болбосо видеону улам, видео сабактын записин кайра көрүп, улантсаңыздар, кайталасаңыздар болот. Андан кийин шрифттерге токтолгонбуз. Биздин текстибизди каалагандай шрифтке өзгөртсөк болот. Мисалы үчүн Comic Sans, же болбосо Times New Roman деген сыяктуу, же Arial. Times New Roman сыяктуу. Андан кийин ошо шрифттин размерлери. Мисалы 24, 26, 48 деп тандасак, биздин текстибиз чоңоюп кете берет. Ушуну бу A'нын чоң, анан кичинекей A'нын стрелкалары турат, көрсөңүздөр. Ушуну менен чоң A'ны бассак, биз берген значенияга эмес, өзү автоматтык түрдө чоңойтуп кетет. Кичинекейди бассак, кичирейтип кете берет шрифттин размерин. Биз могу шрифтти
кээде берип коюп атпайсызбы? 16 pt же болбосо 18 pt 20 деп размерлер эмне тапшырмалардан берген тапшырмаларга көлөмү ошондой болсун деп көрсөтүп атам. Ошол могу шрифттин размерин көрсөтөт. Бул шрифттин размери Kegel менен эсептелет. Мисалы үчүн, мурда да айтканбыз, сууну литр менен, грамм менен, узундукту метр менен же километр менен өлчөйбүз да, ошол сыяктуу шрифтти Kegel менен өлчөйт. Кечирип коесуздар, менин тамагым ооруп кичине тамагым кычырып кетип атат, ошондо жөтөлүп кетип атам. Алдын ала кечирим сурайм. Могу У деген тамганын ылдый жагы бар го. Ушундан баштап, анан өйдө жагы бийик болгон тамгалар бар. Мисалы үчүн могу Ф же болбосо Б деген сыяктуу тамгалар. Ошонун үстүнкө чейинки ортодогу размерди алып, анан шрифттин размери чыгат. Ушундай эң астыңкы тамганын сызыгы менен үстүнкү тамганын сызыгынын ортосундагы ченемди Kegel менен ченейт. Ошол жерде шрифттин размери аныкталат. Андан тышкары ылдый жагында текстти белгилеп алып, Ж-ны бассак жирный болот, К-ны бассак курсив болот, Ч-ны бассак подчеркнутый болот. Бул жерде да бир канча түрлөр бар. Жана үзөк сызык, эки сызык, мисалы үчүн сынатошту талдагандагы сызык деген сыяктуу, санатошту тандаганда сызык деген сыяктуу түргөн түрдүү сызыктар бар. Ортосун чийип койсок болот монтип. Надстрочный, подстрочный деп ылдый жагына, өйдө жагына чыгарсак болот. Бул жерде бир канча стилдер бар. Мисалы, мондай стиль тандай турган болсоңуз, текстиңиз мондай болуп калат. Демо кызыл текст алып туруп эле мондай стиль тандасаңыз болот, мисалы үчүн. Көлөкөсү бар. Карасаңыз, чоңойтуп көрсөтөйүн. Мына текст, астында көлөкөсү бар, көрдүңүзбү? Кантип эле өчүрүп жазып оңдоп кете беребиз. Ушуларды бир сыйра жасап көрүңүздөр. Ушуларды бир сыйра жасап көрүңүздөр, 1 мүнөт. Мен кичине тамагым кычырып кетип аткан үчүн жакшы сүйлөй албай калдым. Жана жогоруда көрсөтпөдүмбү? Стилдерди жасап өзгөртүп көргөн. Ушуларды бир сыйра жасап көрүңүздөр. 1 мүнөт убакыт.
анда эмесе уланталы. Окшоштубу? Жасап көрдүңүздөрбү? Жакшы, жакшы. Улантабыз анда. Бул жерде фонду боёт дедик, тексттин аркасын. Бул жерде тексттин өзүнүн өңүн боёт дедик. Бул жерде маркерлерди айтып өттүк. Ар бир enter басылгандарды маркер менен коебуз деп. Мисалы, бул жерде enter бар, бул жерде enter бар боло турган болсо, могул экөөнү маркерди баса турган болсок, мындай кылып өзгөрт деп. Мисалы, мындай птичка мындай кылып өзгөртсөк болот деп. Бул маркерлер, кийин нумерация курсак, номерлар бүт баары ошол текст кандай формат менен берилген болсо, ошондой форматта коюлат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Мисалы, мындай ссылка койдук, үстүн көк стилдеги астына көлөкөсү менен көрдүңүздөрбү? Коюп берип атат. Астын болсо, асты ортосу чийилген маркер менен коюп берилип атат. Нумерация кое турган болсок, нумерация деле ошондой шрифт менен. Нумерациянын түрлөрү бар дегенбиз. Мындай таша менен жаба турган, точка кое турган, андан башка. Бир басканда коет, экинчи басканда алып салат. Мондай кылып койсок да болот. 1, 2, мисалы үчүн бирден кийин enter бассак 2 кетип атпайбы? Муну тап менен баса турган болсок, ага өзгөрүп кетет. Бир нерсе жазып, өзүм анын ичинде дагы подтема сыяктуу бар боло турган болсо, мынтип айга бөлүнүп кетет. Мунун баарын караганбыз, азыр кайталап гана өтүп атабыз, Көрүнбөй калды го мага телефондон эчтеке. Урматтуу эжекелер, көрүнүп эле атат. Көрүнүп атабыз? Жооп берип койсоңуздар. Ооба көрүнүп Үстүнчө телефондогулар. Сиз мынтип бармагыңыз менен листать эткенде Жок, экранды. агай, мен деген элдер сүрөтүн эле көрүп атам. Ошо, сиз элдердин сүрөтүнө өтүп алдыңыз. Кайра арткы көздөй листать этсеңиз, менин экранымды көрөсүз. Экранды сөймөй менен эле жылдырсаңыз. Көрдүңүзбү? Жок агай көрүнбөйт. Жанагы көрсөткөндөрүмүз ага К началу дегенге келсеңер. Экрандын эң башында биринчи бетке келсеңиздер, мени көрөсүздөр. Өтө биринчиге келсеңиздер, настройкасына кирип кетет, экинчи страница болуп калат. Баш жагына келсеңиздер, менин экранымды көрөсүздөр. Word'ду ачып көрсөтүп атам. Компьютердегилер маселе жок көрүп атасыздар деп ойлоп атам, көрүп атасыздарбы? Андан кийин улантабыз. Мисалы, кээ бир кат жазганда, мисалы, эмне дейли, мисалы, Бишкек шаардык кеңешине кат жаза турган болсоңуз, мисалы, Бишкек шаардык кеңешине деп туруп, анан ушул текст бул жагында болот. Ошону кантебиз десе, кээ бири мынтип эле оң жагына турлап коет да. Бул жерде маселе жаралат, мисалы, Бишкек шаардык кеңешине анан дагы ошо билим берүү департаментине деп жаза турган болсоңуз, бирөө узун, бирөө кыска болуп калат да, көрдүңүзбү мондай? Ошондой болбош үчүн кандай кылабыз? Буну белгилеп туруп, мындай эле кылабыз дагы. Могул жерде абзацка жылдырган жери бар. Уменьшить отступ, увеличить отступ деп турат. Ушуну бассаңыздар, текст мынтип чыгат. Мына. Монтип жазып коюп туруп, анан мисалы үчүн эмне болушу мүмкүн? Мисалы, кайрылуу болушу мүмкүн, Кайрылуу дегенде пациент кылып туруп, анан болду, текстиңиз улап кете бересиз. Ушуну жасап көрүңүздөр. 1 мүнөт убакыт. Агай үстүнө жазалы десе верхний колон титул болуп кетти го, аны кандай кылып түшүрүп алса болот үстүнкүнү?
колон титулга чыгып кетсеңиз 2 жолу мышка менен кайра эле бер жака басасыз. Документтин ичине 2 жолу. Окшоштубу? Окшошуп атабы? Жанагындай неме кылып көрүңүздөр. Бирөөнө кат жазганда, ылдый жагына кайсы мекемеге жазылат эмеспи? Ошону жана отступ менен жылдырып барып, анан арыз же кайтылуу деген сыяктуу. Же болбосо арыздын шапкасы, шапкасы оң жак бурчунда болот эмеспи? Wordдон ошону жасаганды көрсөтүп бердим. Ошону жазаңыздар. Ким жаза албай атса, айтыңыздар, кайра бир көрсөтүп берейинби? Саламатсызбы агай? Э, Кайра ошону көрсөтүп бересизби? Кайра бир көрсөтүп берейин, Ооба. Мына мисалы, могул текст эң башында деп коеюн. Муну минтип деле үстүнөн жылдырсаңыз болот. Агай сиз көрүнүп атасыз. Компьютер көрүнбөй атат. Жок, көрүнүп атат. Бар экранда. Бар, көрүнүп атат. Дагы экинчи жолу белгилейсиздер дагы. Могул жерде уменьшить отступ, анан увеличить отступ деген эки командабыз бар. Ошону увеличить отступ деген бассаңыз, улам абзац өлчөмүндө жылдырып жүрүп отурат. Керектүү жерге коюп аласыз. Анан кайрылуу дегенде по центру кылып туруп эле, же болбосо арыз дегенде. Анан бул жерге абзац менен баштай бересиздер. Мен арыз жазуумдун себеби деп ушундай улантып кете бересиздер. Муну азыр жөн өткөсөк унутуп каласыздар, сиздер жасап көрүңүздөр. Жана арыздын шапкасын жасаган. Да, битке күтө турайын. Баарыңыздар жасап көрүңүздөр. Биринчи текстти жөн эле жазып алабыз. Мисалы үчүн Бишкек Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Кендирбаева Докдургүл Шашеновага деп туруп, ушул мектептин ушундай директор деген сыяктуу шапка жазыңыз дагы, ошону оң жагына жылдырыңыздар. Анан бул жерге арыз деп жазып, анан саптын башында мен сизге арыз жазуум себеби деген сыяктуу баштап ушул жерге чейин жазап көрсөңүздөр, көп нерсе үйрөнүп аласыздар. Баарыңыздар жазаңыздар. Агай, мына бул жазган тамгаларымдын свети кызыл болуп калды да, ошону кара обычный светке коюш үчүн эмне кылыш керек? Белгилейсиз ошол текстти. Анан үстүндөгү эле жана А деп туруп атпайбы, өңдү көрсөткөн. Ошол жерден караны тандап коесуз. Мисалы, могу кызылды, могу көктү мен кара кылгым келсе белгилейм.
могул жерде эле аны тандап коем. Сизде ошо А мисалы үчүн кызыл тандалып турган болсо, мен аны бассам кызыл болуп калат. İçini açıp turup mına avto же болсо кара. Авто деген тандасаңыз кара болуп калат. Ушинтип оңдоп аласыз. Баарыбыз окшошуп атабыз, жасап атабызбы? Мен сиздер жасаңыздар деп аткан себебим мен буга 1 мүнөт 2 мүнөт эле убакыт кетип атат. Сиздер өзүңүздөр кол менен жасап көргөндө жакшы эстеп каласыздар да. Кийин керектүү учурда оңой эле колдоносуздар. Азыр мен жасатпай эле айтып берип кете берсем, кайра таппай каласыздар бат эле. Ошон үчүн жазаңыздар деп силерге коюп атам. Баягы көбүрөөк практикага басым жасайт. Бул жөн эле сабактан иштеген эле практикалык иштер. Тапшырмага мен үйгө өзүнчө башка тапшырма берип атпаймынбы? Аларды мага жибересиздер. Анда уланта берели сабагыбызды. Бүгүн жалпы жондан жыйынтыктап атабыз да Word'ду. Бул жерден баарын жылдыра турган болдук. Бул жерде заливка деп коебуз. Мисалы, бул сары болгон фонду боёбодукпу? Аны бу А, Б деген өң менен боеп атабыз. Бул тексттин аркасын боёбуз. Бул баардык сапты же болбосо бул жерде тексттин баардык фонун боёш үчүн бул жерде заливка дегенди куябыз. Көктү тандасам, ушул жердин баарын аркасын көк кылып койдум. Мен көк эмес, мисалы сары кылгым келсе, кайра ушул жерди белгилейм. Үстү кетип калып. Анан сарыны тандап коем. Экөөнүн айырмасын түшүнөсүздөр, бул тексттин аркасын боёйт. Бул болсо ошо толук абзацын барактын аркасын боёйт. Мисалы, мына жакта текст жок да. Болбой эле боеп коет. Эмнеге эки четин боёгон жок? Анткени ал эки чети бизде жана параметр страницы деп азыр ал жерде көрсөтүп берем. Ошол жерде мына 3 сантиметр деп көрсөтүлүптүр. 1, 2, 3 сантиметр. Бул жагы 1,5 сантиметр деп көрсөтүлүптүр. Бул рабочий эмес областтарда баракт. Ошон үчүн аякты боёгон жок. Ошонун размерден кичирете турган болсок, биздин боёгон жерибиздин размери чоңоёт. Андан тышкары бул жерде граница таблицага келгендеги аны да азыр көрсөтүп берем. Андан кийинки жанагы заголовоктарды көрсөткөнбүз, өткөндөгү бир китеп же болсо бир реферат боло турган болсо, ошонун мазмунун бул жерге ар бир теманы заголовок 1би, заголовок 2би, же заголовок 3би, ошолордун баарын белгилеп алып туруп, автоматтык түрдө заголовок кылып чыгарганбыз. Анан таблицага өтөлү. Таблица басып, керектүү таблицаны чийип, керектүүдү кичирейтип, чоңойтуп колдонсок болот. Бир нерсе аз болуп калган болсо, ушу таблица коюп көрүңүздөр. 1 мүнөт убакыт.
Окшошуп атабы? Таблицага коюп, ичрейт чоңойтуп көрдүңүздөрбү? Мен азыр параллельно жанымда дагы бир нерселерге жооп берип калып атам, ошого кичине алаксып калып атам да. Мисалы, дагы бир столбец кошуш керек болсо, мисалы үчүн бул жерге фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, анан бул жерге классы деп жазып, анан эскертүү деген кошуш керек болсо, мисалы, бул жерден эле үстүнө мышканы жылдырып келсек, могу ортосу үстүнө плюс пайда болот. Ошону бассак, дагы бир столбец кошуп берет. Арасына сап кошуш керек болсо, муну мынтип кошуп алсак болот. Анан аягына келгенде, жанагы клавиатурада тап деген бар эмеспи? Абзацка жылдырган тап деген. Оң жактагы эң үстүнөн 3-чү клавиша прям тап деп жазылган англисче. Ошону менен кийинки ячейкага өтөбүз. Акыркыга өткөндө астына жаңы сап кошуп берет. Кечке басып туруп алсак, моментип кошот, быжыратып. Андан кийин бул ушул жерде дагы көп нерселер бар эми. Заливка, бул жерде таблицалардын стилдери, буларга көп токтолбой эле коелу. Бул жана сүрөттү стилин өткөндө жасап көрсөтпөдүбү? Ошол сыяктуу да. Мисалы, моундай кылып стиль тандап алсак, таблицаны автоматтуу түрдө ошондой өзгөртүп коет. Бул жерге мисалы үчүн нумерация, бул жерге мисалы үчүн фио, бул жерге мисалы үчүн телефон, мисалга айтып атам да. Ушинтип жазып кетип туруп, бияка толтуруп кете берет. Фамилиясы, телефону, нумерацияны болсо автоматически коюп алабыз. Эмнеге автоматически коебуз? Себеп дегенде, мисалы 3-чүнү ашыкча жазып алган болсок, өчүрсөк, нумерация өзгөрбөйт. Бул өткөн сабакта айтканбыз. Ставка, разрыв, титон лист жана башка сүрөт, мунун баарына өткөндө токтолгонбуз. Сүрөттү интернеттен колдонсок болот, фигураларды колдонсок болот дегенбиз. Мындай сыяктуу. Дагы эмне болушу мүмкүн? Фигурадан 2-3 түр көрсөтүп коюнчу. Мисалы, мондай, запрет деген сыяктуу. Ушуну эле мынтип өзгөртсөңүздөр болот. Кара, мындай. Көбүнчө ушундай знактар керек болгондо силер интернеттен издеп каласыздар да. Үчүн кирүүгө болбойт, жосо ушул сыяктуу знактарды издеп. Ушуларды автоматтуу өзүңүз эле койсоңуз болот. Мондай. Мындай каалагандай өзгөртүп аласыздар. Ушул фигураны биринчисин, экинчисин, үчүнчүсүн тандайсыз. Бул жерде заливка деп туруп, каалаган өңгө өзгөртүп алсаңыз болот. Контур фигура, чийиндери. Нет контура десеңиз дагы болот. Же болбосо контурун мондай сары болсун. Эгер сары болсо, мисалы үчүн кызыл кылып койсоңуз болот. Андан тышкары эффекттер кылсаңыз болот. Мондай дутый кылып, пухлый кнопка сыяктуу, мондай сыяктуу. Анчы жөн эле Word деп ойлойбуз, бирок ушунун баарын жазайт да Word. Андан тышкары тексттен кылсаңыз болот. Азыр мен за тексттен кылсам, бул жерде таблица бар, таблицанын аркасына кетип калды, көрдүңүзбү? Перед тексттен кылсам астына чыгып калат. Ушул сыяктуу баардык нерсени кылсак болот. Мунун баарын айтканбыз. Биз өткөндө диаграммага келип, кийинки сабакта дебедим беле. Диаграммага токтолду. Азыр диаграмма жазайын. Мындай кылалычы, мен сиздерге сунуштайын, диаграмманы кийинки Excel'де колдонолу. Excel'де өтө ыңгайлуу дагы болот. Биринчи диаграмманы бул жерде маанилерин сурайт. Биз берген маанилердин бияка диаграммасын чыгарат. Ушуну мен дагы эле сунуштайын, диаграмманы Excel'ден өтөбүз. Кийинки сабактан баштап Excel'де өтүп баштайбыз. Ошо Excel'де диаграмманы кеңири көрсөтүп берем. Диаграмманын кандай түрлөрү бар, анын баарын көрсөтүп берем. Мунун баарын токтогонбуз, видео, текст,
бардык нерсе символ деп кээде мисалы үчүн болот. Бир символдорду коюш керек болуп калат. Мисалы, биринчи параграф деген символду кантип коебуз? Ошого бир деп туруп, бул жерге символ дегенге келсеңиз, другие символ деген тандасаңыз, түркүн түстүү нерсенин баары чыгат. Ушул жерден жанагындай параграф жазыш сыяктуу башка нерселерди таап аласыздар. Азыр мен тапканга аракет кылайын параграфты. Арабский цифра болуп калыптыр. Үстүнөн бул жерде набор деп туруп өзгөртүп алсаңыздар болот. Сизге кандай набор керек? Ошону табасыз. Мына параграф деген табасыз, ставить деп туруп койсоңуз мына коюлуп калат. Көрдүңүзбү? Керектүү символдорду. Мисалы жанагындай ушуну жасап көрүңүздөрчү. Биринчи параграф деп жазып көрүңүздөр. 1 мүнөт убакыт. Агай ставканын ичинде элеби ошол? Ооба, ставканын ичинде. Рахмат. Агай кечиресиз, символду кайсы жерден тапсак болот? Ставкада. Ставка кирдик, эми ошол жерден кайсы жерден? Оң жак тарабын карасың. Оң жакта символ деп турат, карасаңыз. Да, символ деп турат экен. Рахмат жол. Назгүл эжебизге чоң рахмат жардамында. Окшошуп атабы? Агай бөлчөк санды Жасап кантип жазат? көрдүңүздөрбү? Бөлчөк санды кантип жазат агай? 3-төн 1. Исакова Назгүл эже, сизди уккан жокпуз. Бир нерсе айтып атасыз, бирок. Бөлчөк санды кантип жазат? Кайра бир кайталайсызбы? 2-ден 1 же 3-төн 1 деген бөлчөктөрдү Жакшы суроо. кантип жазат? Да көрсөтүп берем азыр. Параграф боюнча коюп, символ коюп көрдүңүздөр, Ооба. 2-ден 1 дегенде кантип жазабыз? Кайрадан вордко келип атабыз. Ичине мына ачып коелайын. Мисалы, 2-ден 1 деген жазыш үчүн вставкага келесиздер. Ушу вставканын ичинде вставка текшерүү командалар бар. Этегине келсеңиздер, уравнение деген бар. Ушу уравнениеден бассаңыздар, мына дробь деп турат, эң биринчиси. Мунда түрлөр бар. Простой дробь дегенди алсаңыздар,
Мондай түшөт. Üstüne misal üçün 1, aslında 2. 1 bölüngөн 2. Sırtqa atsanız buna 1 bölüngön 2. Bir bölü 2 üçüncü yazdık. Bunun da başka dile türleri var. Misal üçün. Kayradan вставка, уравнение, drop diye geliriz. Onda kıyşayıp yazsak bu. Misalı 3 bölüngön 4. Arkadaşlar bu жалгыз эле drop ele emes. Bunun daha bir kaça türleri var. Men hazır kaydınkı ele formula жазганда birotolo көрсөтө кетейин. Вставка, уравнение. Çoğun ele misal üçün monday bir esep жазыш керек болсо, элестетиңиz. Bunun oradan misal üçün сан беребиz. 34 кошулган misal üçün 6 kvadrat. Yo'sa 6b kvadrat deb koyar ele. 4 a'sının oradan misal üçün 454 c bölüngön 2 yo'sa 256. Mana qanday formula yazılgan. Yaxshi ekan. Kelingizler bu şunu жазып көрүңүздөр. Da 1 minut vaqt bereli. Onda 1 bölü 2 dep 1 bölü 2 mындай түрү анан кандайдыр bir esep жазып көрүңүздөр. Аны вставкадан уравнениянын ичинен жазабыз. Ол жерде болду. Уравнениядан чыккан жокко простой дроп кантип табам? Уравнениени бассаңыз молар чыгып атабы мен экранда көрсөткөндөр. Жок, андай чыккан жок, мындай формулалар чыгып калды го жалаң жанагы сиздикиндей. Ошо формуланын бирөөсүн тандаңыз. Сизге кайсынысы керек болсо. Ажы простой дроп жок болот. Простой дроп деп жазылбашы мүмкүн бу меникиндей болуп. Бирок ошо дроп мо x бөлүнгөн y деп турат. Бар бекен? Таптыңызбы? Жок, таппай койдум. Ряд Тейлора, разложение суммы, площадь круга, квадратное уравнение, бином Ньютона деп эле чыгып атат да жалаң. Мисалы квадратный уравнение деген басып көрүңүзчү эмне чыгат экен. Эми чыкты, рахмат. Чыкты, таптым. Бул жерде аябай көп түрлөр чыгат. Синус, косинус, тангенске чейин, бүт логарифмага чейин бүт чыгат. Азыр мен экранды өчүрөйүн. 2 мүнөт убакыт ар бириңиздер хотя бы 2 формула жазып көрүңүздөр. 1 бөлү 2 дегендерди анан тамырасына 3 дегендер жазып көрүңүздөр. Убакыт кетти. Нет, тапшырма сураудан. Кереге дилиле түштүрдүк мындай эле элестейт. Мен береген жөнөдү подкастсыңар да. Салтанат эжекебиз. Ала келдим беле. Салтанат эжекебиз үнүбүздүн баарын угуп атабыз. Звуктан копкон турбайбы? Окшош атабы? Салтанат сиз кайра күйүз койдуңуз мен өчүрүп койсом. Эме өчтү. Формула жазып атасыздарбы? Окшош атабы? Колдон келишинче жанагындай оор формула жазганга аракет кылсаңыздар ошондо суроолор чыгат. Муну кантем, аны кантем деген.
Окшоштуу жазып көрдүңүздөрбү? Ушул сыяктуу мен мисалы үчүн азыр формула жазганды унутуп кетмек экенмин да. Аттап өтүп кетип аткам, сиздер эстеттиңиздер. Ушул сыяктуу дагы кандай нерсени жасаганды үйрөнөт элеңиздер, сурай берсеңиздер болот. Ооба, окшоштуу деп жооп берип аткандарга рахмат. Агай формуладагы жана кашанын сыртында n же болбосо x деген квадрат дегендерди кантип жазат? Азыр мен кайра формулага өтөйүн, ошону чогулуп жазалы. Экран менен бөлүштүм. Мисалы кашанын дагы түрлөрү бар, жана фигурный каша, не каша деп ошолорду да карайбыз. Азыр вставка, уравнение. Мисалы бул жерде скобка деп туруп ачсаңыздар, жөнөкөй эле каша же болбосо квадраттык каша же болбосо андан кийин жанагындай модуль деп коебуз, ошонун түрлөрү, ошонун баары бар. Анан бул жерде индекстерге келе турган болсок, мондай эки санды ала турган болсок, мисалы үчүн өзүнчө башка жерге алайынчы. Вставка, мисалы индекс. Агай түшүндүм, шаблон сыяктуу турбайбы бул деле? Сиз каалаган цифраны өзүңүз жазасыз. Шаблон кылып коюп аласыз. Мисалы, ашыкчасын өчүрөйүн дагы. Мисалы, 2-9 квадраты. Ушундай жасаңыз болот. Кашаны кадимкидей эле клавиатурадан жасап алып, мисалы үчүн 9 көбөйтүлгөн 6 дагы минус деп жазып койсоңуз болот. Мына. Агай, ошондо бул жөн гана формула жазып алат экенбиз, иштебейт. Ооба, формула жазып алсаңыздар болот. Жалгыз эле формула эмес. Символдун түрүн айттык. Жана бесконечность деген символду колдонсоңуз болот. Евро дегендер бар, альфа, бета, гамма дегендер. Ошол символдорду алсаңыз болот. Андан тышкары формула. Формула мисалы үчүн монтип алсаңыз, мисалы үчүн 3-чү даражадагы тамыралдын ичинде 45 деген жазсаңыз келсе, мынтип жазып аласыз. Муну деле чоңойткуңуз келсе, белгилеп, мынтип чоңойтуп колдоно бересиздер. Эми каалагандай. Кадимки текст сыяктуу иштей бересиз. Вставканын ичин бир сыйра карап бүттүк окшойт. Колон титулдарды. Верхний колон титул, нижний колон титул өткөн сабакта да өткөнбүз. Мисалы, верхний колон титул басып, мондай текст болсун деп тандасаңыз, ошол жерге текст жазасыз. Ичине киресиз. Бул колон титул бардык барактарга көрүнөт бир убакта. Бул боюнча мен ойлойм, суроо жок болуш керек деп. Номер страницы. Муну да колдонгонду үйрөнгөнбүз. Барактын ылдый жагына, өйдө жагына, мисалы ылдый жагын деп тандасак, ылдый жагын оң жак, сол жак, центрга жана башка түрлөр бар. Ылдый жак, центр деген тандасак, кайдын китеп сыяктуу эле. Ортосуна коюлат. Дагы ушул жерден токтоло кетеличи анда. Баарыңыздар 2 мүнөттүн ичинде дагы бир формула жазып, бир верхний колон титул, анан ошо баракка нумерация коюңуздарчы. Ушуларды коюңуздар, улам булап кете берели. Бир саат 45 секундуңуздар калды. 1 мүнөт 45 секунд. Колон титул коюп чыгабызбы агай? Бир колон титул коюңуз, баракка нумерация коюңуз, анан бир формула жазыңыз. Жазап көрүңүздөр да.
Нумерация койгонду көрсөткөсүзбү бир жолу? Жанагы эле верхний колон титул, нижний колон титул деп турбайбы вставканын жанында. Ошол жерде номер страницы деп турат. Ошону бассаңыз өйдө жагынабы, ылдый жагынабы деп варианттарды сурайт. Сиз каалаган жерин тандап коесуз. Ага мен 3 страница ачтым эле, үчөөнө тең колон титул коюлду, анан нумерация коюлду үчөөнө тең. Анан бирөөсүнө формула жазып койдум. Мыкты, сонун. Баарыңыздар да ушундай болсо болду деп ойлойм, үмүт кылам. Кимдики болбой аткан болсо сабактан кийин да тренировка кылып аракет кыласыздар. Анда эмесе дагы уланталы. Бул жерде кошумча нерселер бар. Буларга көп токтолбой эле коелу. Агай, мен сунушум бүгүн Word'ду жакшылап эме жыйынтыктап койбойлу, ошол убактыңыз болсо токтолуп эле кет айта берсеңиз болот. Макул, ошондой кылалы анда. Мен анда токтоп сиздер жазаңыздар дебей эле айтып жүрүп отурайын. Граница и заливка деген бар. Аны каяктан ачып атабыз? Мо дизайн дегенин ичинде граница и заливка деген бар. Ой, граница страница деген бар. Ушуну бассаңыздар, могу граница и заливка деп чыгат. Бул барактын сыртына граница коет. Мисалы, мындай мисалы могу сүрөт алма деген тандай турган болсо, мен коюп көрсөтөйүн. Барактын сыртына монда алма кылып. Мага жооп берип коюңчу. Бул жерден да каалагандай сүрөттөрдү тандайсыздар. Мисалы, серьезный рамка керек болсо, мындай серьезный рамка тандап туруп, окей деп бассаңыз, менин экраным азыр өчүп калды, кайрадан коюп атам. Дизайнга келебиз, границага келебиз. Ушул жерде рисунок деген жерден бул жерде өзүнүн белгилеген, мисалы үчүн мондай бир знактарды тандап туруп койсоңуздар, мондай рамка коюп берет. Бул көбүнчө жанагындай грамота же бир нерсе жасаганда колдончубуз. Эми азыр булар устарел деп коебуз, интернеттен сонун кооз рамка тандап коюп жүрөбүз, бирок ушундай функциясы бар экенин көрсөтүп кетип атабыз. Агай, Рамка кылат. Бирден сүйлөсөңүздөр. Мен суроо бере алайын, кечиресиз. Агай, эме рамканын ичине дагы кандай кылып рамка түшүрүп алса болот? Мисалы, азыр мен көрсөтүп берейин. Рамканын ичине болгондо жандай брошюрка сыяктуу айтып атат окшойсуз, кичинекей рамка. Ооба. Аны азыр дагы көрсөтүп берем. Кээ бир учурларда мондай болот. Кайчы менен кесип алсаңыз болот деген газеталарда болот, билесиздерби? Ошол сыяктуу да койсоңуздар болот. Чекесине кайчынын сүрөтү бар. Биякта үзүксүз деп.
Анан свет биякта подложка түрлөрү бар, буларга токтолбой эле коелу. Ушул жерде заливка границы калгандарын жөнүнө койсок болот. Основан ушул эле. Эми ушул границаны мисалы мондай бир граница тандап туруп, бир эле баракка көчүрүш керек болсо, мисалы үчүн азыр мондай рамка койгондон кийин ылдый барактар алсаңыз баарына коюлуп калат. Только биринчи баракка коем десеңиз, могул жерден эле этому раздел деген тандап коесуз. Же болбосо сизге биринчи баракта болсо, только первая страница деген тандап коесуз. Экинчи барактарыңыз, кийинки 100-чү барактарыңызда ал жанагы рамка жок болот. Көрдүңүздөр, э? Эми жанагы кичинекей рамканы кантип коем деген суроого жооп берейин. Ал кичинекей рамканы эң оңой, жакшы жолу интернеттен атайын рамка тандап алып коесуздар. Мисалы рамка коюп, кайра алып салганда линия калып калды, аны дагы алып салдым. Интернетти ачасыздар дагы эле. Интернетти ачасыздар дагы эле. Рамка для текста. Мону рамка тандап аласыздар. Мисалы мен мону алып берейин, копировать. Рамканы мондай алып түшөт. Мен барак бираз айтайын. Муну рамка катары колдонуш үчүн мышканын оң жагын басып, аптиканы текстам дегенде за текстам кыласыздар. Тексттин аркасында. Анан керектүү жерге алып келип алып туруп, колдоно берсеңиздер болот. Мисалы үчүн могу лишнийлерди өчүрүп салабыз. Көрдүңүз? Бул мен неудачный рамка тандап койгон болушум мүмкүн. Интернетте ушу сизге жаккан рамканы тандап, текстиңизди ичине монтип жазып, мисалы үчүн чоңойтуш керек болсо чоңойтуп, ошентип колдоно берсеңиз болот. Өңүн боёп, ушундайдан 2-3 рамка, бирөөнү өтө жагына кичирейтип, бирөөнү ылдый жагына кичирейтип колдонсоңуз болот. Андан тышкары дизайндан кийин разметка страницы. Бул жерде Агай кечиресиз, мына за текстам дегенде кайсы жерден кирип тексттин атына коёттуңуз? Сурооңузга түшүндүм. Мен да койдум азыр. Ошо сүрөт. Оң жагын басып, обтикайна текстам деген менен кылсаңыз болот. Же болбосо, өткөн сабакта айтканбыз, мышка менен 2 жолу басасыз сүрөттүн үстүнө. Тык-тык деп эле. Бассаңыз мына формат деп сүрөткө тиешелүү нерсенин баары чыгат. Ушул жерде текстам деген басып туруп, за текстам кылып коесуз. Түшүндүм. Рахмат. Мурда силерге өткөн нерселерди мен бир аз тез өтүп кетип атам, анткени баягы кайра кайталап калбайын деп. Дизайн ичине токтолуп өттүк. Разметка страницы. Калам титул, размер страницы, ориентация, поля дегенде өткөн сабакта караганбыз. Жана башында мурунку сабакта сурап атпадыңызбы беле бир эжеге? Деле сабагыбыздын башында. Калам титул дегенде жана ОРТнын суроосун карасаңыздар, бир барактын ичинде 2 калам титулга бөлүнгөн болот. Бир жагында кыргызча суроо, экинчи жагында орусча суроо. Ошону кантип колдонобуз? Калам титулду 2ге бөлөбүз, мына. 2 десек 2 болуп калат. Ушу сыяктуу биздин кыргызча суроолоруңуз бул жагында кете берет. Барактын аягына жеткенде биздики калам титулдун экинчисине өтөт. Ага, экран кичинекей болуп атат. Эмичи? Эки экран болуп кетти сиздики. Жок, 2 Ага, экран. болду. Мен 2ге бөлүп койдум. Көрүндү. Могул кыргызча суроо,
Ушул эле зонун орусчасы. Ушундай кылып жайгарса болот мисалы үчүн. Кыргызчасы, биян орусчасы. Каланчутта өткөнбүз, Кечиресиз, тамагым кичине кычышып кетип атат. Калант ютулду, ушинтип өткөнбүз. Разыгрывание, номер, строк типи жанагынын баары группировка тигилерди өткөнбүз. Андан кийин ссылкага келе турган болсок, бул жерде өтө көп нерселер бар. Бул жерде өтө кыйын колдонгондор колдонот, башкалыкка кереги жок. Болгону бул жерде оглавленияны өттүк. Оглавленияны көрсөтүп бергенбиз. Ал үчүн главныйга келип, темаларыбыз бул жерде заголовок 1, заголовок 2 дегендердин баарын тандап алабыз дагы. Кийин ссылкага келип, оглавлениядан керектүү оглавлениянын формасын көрсөтөбүз. Андан кийин рассылка бизге кереги жок. Көбүнчө жандай рассылка деп коебуз го, интернетке жиберүү боюнча. Рецензиянын деле бизге көбүнчө кереги жок. Вид мисалы үчүн мындай линейка керек болсо, линейка кереги жок болсо, биздин барабыз сетка кылып колдонуш керек болсо, жана чакмак барак дейбиз го. Ошондой ушуларды колдонобуз. Жалпы жонунан бардык менюнун ичин карап жүрүп отурдук, карап бүттүк. Анан документти PDF кылып сайт көбүнчө айтып калат, PDF кылып жибер деп. Азыр 1 мүнөт. Агай, эме бир суроо. PDF документти Word кандай кылып Word эме кылып алса болот? PDF'те келген жазууларды Wordко өткөрүп алса болот. Ооба, азыр биринчи Word'тогуну PDF-ке көрсөтүп берейин. Кийинки сабактарыбызда PDF-ти Word'ко айландырууга аракет кылабыз. Кийинки эмес, ортодон бир топ сабактан кийин. Анткени ал өзүнчө бир программаларды талап кылат. Мисалы, мол текстти эгерде жандай сет менен иштеген жумуштагылар бар болсо, PDF менен жиберет. Ошолор файлга киресиздер, сохранить какка киресиздер. Кайсы жерге кириш керек болсо, ошол документ тандайсыздар. Мисалы, рабочий стол сакташ керек болсо. Ичинде тип файла дегендер Word деп турат, көрдүңүздөрбү? Ушул жерде ачып туруп PDF деген тандап коесуздар. Көрдүңүздөр, оңой эле. Бул жерде Word'дун түрлөрү башка веб страница, RTF дегендерди сактасак болот. Бул деле өтө кыйын билгендер колдонот. Бизге мына PDF деген керек. PDF-ти тандайбыз. Керектүү папканы тандайбыз. Сохранитти бассак, ушул документти PDF кылып сактап коет. Мен мисалы рабочий стол сактадым. Мондай документ болуп калат. PDF көрдүңүздөр, муну немете албайсыздар да, жазып өчүрүп оңдой албайсыз.
Кийинки келечектеги сабактарыбызда мен тескерисинче PDF-тен кайра Word'га айландырганды көрсөтүп берем. Жалпы жонунан Word'ду эң керектүү функцияларын өздөштүрүп бүттүк. Эгерде суроолоруңуздар болсо жооп берейин. Агай, ошо PDF форматты кайра Word'га айландырып алса болот экен да, Тиги жана подложка деген бар го, ошол жерге өзүнүн аттарын жазып коет го, көчүрүп неметип албасын деп. Болот. Кийинки жанагы Excel'ди, андан кийин PowerPoint'ти көрсөтөм. Андан кийин ошо жанагындай PDF-ти иштей турган атайын Fine Reader деген программа бар. Ошолорду көрсөтүп берем. Ошол жерде мен жанагы интернетте мисалы үчүн бирөөнүн статьясын, макаласын алсаңыз, же рефератын алсаңыз, колдош керек болсо, ошо мен көрсөтүп берген программа менен Word'га айландырасыз дагы, ашыкча жерлерин өчүрүп, фамилияларын өчүрүп, өзүңүздүкүн жазып, эми бул плагиат болуп калат, бирок баягы кээ бир учурда пайдасын берет да. Ошентип колдонгондорду көрсөтүп берем. Дагы суроолоруңуздар барбы? Агай, Мен саламатсызбы? келечекте сүрөттү монтаждаганда көрсөтүп берем. Кээ бир сүрөттөрдү водяной знактарды алып калып жасагандар. Агай, саламатсызбы? Мен тапшырмаларды видео сүрөт форматында жөнөтсөм кетпей жатат. Бирок кетти деп сдано деп турат, компьютерден текшерсем прикрепленный файл жок деп атат. Эмеден Жок, телефондон болсо көрүнүп атат. Азиракайым, сизди көрүп атам, сиз комментарийга жиберип атасыз да сүрөттөрдү. Сиздин сүрөттөрүңүз бардык колдонуучуларга көрүнүп атат. Лентадан көрө алышат сиздин сүрөттөрдү. Сиз заданияга ответить на задание дегенди басып жүктөсөңүз, сүрөт кылсаңыз деле болот, бирок файл бойдон жүктөсөңүз деле жакшы болот. Ооба, жанагы башында папканын атын өзгөрт, дагы папка түз деген тапшырмалар болот эле го, экинчи тапшырма. Ошондо видео форматында кылып туруп көрсөтөйүн деген болчумун да, ошол заданияга кирип туруп эле прикрепить кылып атам. Ооба, мен дагы бир көрсөтүп берейинчи. Сиз мондай кылып атасыз, мен мондай кылышыңыз керек да. Мына азыр ачайын. Эси экран дейин. Мисалы, компьютерлик сабаттуулук. Мен мына азыр окуучу катары кирип атам. Бул жерде мына задание деген басып, мисалы үчүн, могу 6-чы сабакка тапшырма деген жерге мына комментарий деген бар да, мына комментарийди бассак, саламатсыздарбы, 6-чы класстын видеосу эми жүктөлөбү деп сурабады. Анан саламатсызбы, сабактын видеосу жокко агай деген сөздөр, ушул комментарий болуп атат да. Ушул жака жүктөп койсоңуздар элдин баарын көрөт. Бирок инструкция дегенди басып, бул жерден мен мына буяка тапшырма жүктөптүрмүн. Мен башка заданияга кирейинчи. Ооба агай, ошо инструкциядан жүктөп атам мен. Жүктөп атсаңыз келет анда мага көрөм. Кайсыга жүктөдүңүз эле? Жана 6-чы сабак. Инструкцияны добавить дегенди базасыз могу жерден. Анан файл дегенди базасыз. Анан ушул жерден жана сүрөт болобу, видео болобу, мисалы үчүн Google дискте болсо, Мой диск дегенди базасыз, компьютерде болсо обзорду басып, мисалы үчүн рабочий столдо, мисалы Moodle документ болсо, открыть десең ошол жака жүктөлүп калат. Монитор элечи. Загрузка болот да. Slides дегенди басып койсоңуз болду, кетет мага. Slides дегенди баспасаңыз деле келет. Ооба, ошо файлдар кетет экен дагы, анан сүрөт менен видео кетпей атат да ошого. Жок, сиз мына кайрадан көрсөтөйүн. Могу жерден задание дегенди басып, мисалы үчүн 3-чү сабакка тапшырма дегенди басып, инструкция дегенди басып, могу жерден добавить деп атпайбызбы азыр? Ой. Могу добавить деген басканда, сиз мына рисунки дегенди тандасаңыз болот. Сиз ушуну тандабай коюп атасыз да. Көрдүңүзбү? Ушу рисункини тандайсыз, сүрөт жүктөш үчүн. Макул агай.
Болду анда сурооңуздар барбы дагы? Жок агай, жок, рахмат. Ага файл менен кетпейби? Баарын чогуу ыргытса. Рахмат агай. Агай файл менен кетпей калабы. Мага үн чыкпай калды. Бирөөлөр суроо бердиңиздер окшойт, Рахмат.